Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен Көкбөрү каналы. Бул чыгарылышта Достук командасына жаңы келген оюнчулар тууралуу айтып беребиз. Норус турниринде Достук командасында жекеме-жекеде ойноп жаткан Бексултан Абдыкалил уулу Мал Шаргымага тууралуу буларга токтолдум. Малышук быйылкы сезондо жакшы кызыктуу оюндарды көрсөтөт окшойт. Оңой эле тил табыштыңарбы? Малышты башкаттарга караганда бул менен тил табыш кыйыныраак экен кичине. Кыялы дагы башкача, үстү дагы башкача, негизи эле башкача да бул. Сиздин оюңузча Бексултан бул турнирде өзүн кандай көрсөттү? Ошондой эле бул турнирде Достук командасында көк мончокто ойноткон Арген Карыпбаев буларга токтолду. Ой, бат эле өнүп кеттик. Мурун бирде таанышпай келери көп эле ушул. Акшумкар командасында 2 жыл ойнодум. Ал жакта да чабуулчу. Жоопкерчилик чоң экен жогорку лига алгандан кийин. Ошол оор эле болуп атат. Биринчи лига менен салыштырмалуу бул жактын деңгээли аябай эле өйдө экен, оюндар ылдам болуп кетип атат. Биринчи лига жайыраак болчу. Тренерибиз Тимохов эке, Темир Молдокулов экөөбүз берет. Ошону айтканы менен чыгабыз. Минген атым көк мончок. Урда Аскатбек минген ат. Көңүлүмө жакты. Командага чакыргандар ошол атты эмнесиң деп чакырган. Көңүлгө жакты, ошону эмдеп келгем. Бат эле өнүшүп кеттик. Эми оор эле болот экен бул жактыкы жогорку лига болгондон кийин. Башкачараак экен да. Бирок негизи тез эле өнүшүп кеттим, тааныш балдар бар болчу. Алардын деңгээли деле азыр жакшы болуп келатат, алар да жакшы өнүгүп келатат го дейм, жакшы аттарды алып, балдар да жакшы болуп. Экинчи лигадан ошо Агилбис командасы жакшы ойноп атат. Биринчи лигадан Намыс командасы. Арген Карыпбаевдин оюнуна кандай баа бересиздер? Ой пикир калтырыңыздар.